Мен азыр мынау биздин бир туугандар акалар суроо берип атышат. Жанатан бери көңүл буруп отурабыз. Просто мен угуп алдым, мындай ой келди да. Лидер деген бул көпчүлүктүн жоопкерчилигин мойнуна алган адам да. Анан лидерлер обычно аз болот. Анан алар качан бирөөлөрдү мындай башкарып билгенде ушунчалык аларды бириктириш, алардан бир нерсе чыгарыш өтө кыйын экенин мына жерде азыр бүт төрагалар отурат окшойт. Көбүнчө төрагалар экен, өзүңүздөр башыңыздардан өткөн үчүн байкап отурсаңыздар керек. Имамидинден улам мен түшүнүп атам да. Имамидин коомдук төрагалыктан сырткары өзүнүн Кежи групп деген строительная компаниясы бар экен, ал ишкер дагы экен да. Ишкер катары, тем более мусулманчылыктан түшүнүгү бар болгон үчүн соопчулук иштерди элге айтып эмес, айтпай туруп кылганы көрүнүп эле турат. Анан как лидер катары көп эле суроолор берген адамдардын көпчүлүгү почти 90% бизге жардам берсең дегендей кылып мындай обращаться этип атышат да. Менин айтарым сунушум имамидин. Эми адамдар алганды жакшы көрөт негизичи. Биз адам баласы негизи алганды жакшы көрөбүз да. Бирок берген үйрөнсөк, ошондо Кудай бизге берет да. Мен сиздерге просто сунушум. Эми имамидин бергенсең Кудай берет буга. Бирок бергенди да үйрөнөлү. Сиздерге канчалык жериңиздерде адамдарды бириктирип, ошолорду бергенге үйрөтүңүздөр. Коомдун төрагалары сиздерден сураныч. Анан сурай бербейли. Бул имам өзү деле билет экен кимге эмне керек экенчи. Просто өтө көйгөйлүү, өтө чече турган нерселерди гана айтып коюңуздар. Бирок элементарный нерсени өзүбүз деле алып алсак болот да. Мен мисалы үчүн эркек киши эмес, мына аял киши болуп туруп деле мындай бирөөнөн жардам сураган адам эмесмин да. Аял киши болуп турсам деле мына колумдан келсе өткөндө турайын, бой элек туруп эле спонсировать эткенмин силерге, жумбу. Анда бирөөлөр фотограф болгон үчүнчү. Атар мен полный өзү менен алып бербекмин ошол формалардычы. Ошон үчүн давайте мындай эркектер эле бололу дагы элементарный нерселерди өзүбүз эле ачып кое билем. Келген меймандардан сурана бербей, Мен дагы бир сүйлөп коеюн. Аяктан да сиздерге микрофон бердим. Азыр буяктагылар айтат. Айланып турганда да бошотуп берди. Сүйлөшүптүр булар дейт ал. Жок, биз сүйлөшпөдүк. Азыр кечиресиздер. Эми барыбыз эле, например, азыр саясатты айткыбыз келди, суроолор болду тура, ар түрдүү көйгөйлөр, маселелерди айтайын деп электик. Мен просто бул жигитке ыраазычылык билдиргим келип турат да. Мен жанагы сиздин позицияңызды, жанагы саясатка барбай эле мен элге пайда тийсе кана деген түшүнүктү мен түшүндүм да. Ушул позицияны мен аябай колдойм да. Бизде любой эле мен саясатка аралашпайбыз, бирок любой эле депутат болобу, президент болом деген бардык эле мен мындай болгондо кыла билем. А бул жигит андай нерсе ким киши болбой туруп эле кылып жаткан иштерин көрүп мен аябай ыраазы болуп атам. Алла таала ыраазы болсун деп айтайын сизге. Иштериңизге ийгилик, келечегиңиз дагы эле кенен болуп, Кыргызды алаңга тааныткан инсан болуп жүрө бериңизчи. Без политики, без грязи. Oldu? Sizlerden kim söyleyecek? Ben de. Assalamualaikum, gençler, mantu mehmanlar. Men bayga so'zim bor da. Men o'zim aytib keldim, qizim bolam. Akang mı? Men o'zim aytib keldim, qizim bolam, Qarabog'ga turmushga chiqqan. Men adam 61 yoshda. Hozir yaqinda 20 ming qirsin bor keldi. Bölögü akkad bolgoндуктан гемодиализ деген аппарат менен жашап жатат да. Анан карадым 4 сааттан чыгат аппараттанчы. Мен атам үчүн эле мен эме кылган жокмун, атам айтқан жокмун. Эл үчүн айттым да. Ошол гемодиализ деген аппарат койгон мен ош менен жалалып бар экен. Жалалда жакында ачылды, анан ишикте бар экен. Эми мен сизден суранарым дегеним ош кадам жайга да ошол аппаратты коюп берсеңиз, мен сизден. Себеби бизде Кадамжай менен маркетте ушу гемодиализ менен бөйрөктү отказ болгон көп жаштарыбыз көп экен да. Себеби ал гемодиализди бир жолу аппаратка алганыбыз 5500 сом турат экен да. Жумасына 3 жолу алган адамдар барчы.
жұмасына 15 мың, 17 мың соңына кетірген. Мен ұшын көзімен көріп келдім. Қадамжайдан көк таладан, оқынадан көп келдім, жаш келдім. Ошқа келіп, қанша бенсін кетір, расқол кетір, 4 сағат алып кетір, жүр жашайын деді. Бірінші күні, үшінші күні, жұма күні келіп алып кетір. Болды, baştan. Қаяқтың келдіңіз дедіңіз? Садағалау ғой дейін. Сіз ошол Қарақолжаға келін болып тұрып, сіз көйгөйіңізді Қадамжайлық айтып тұрғансыңыз? Азыр ona ежекем айтканда уялым. Азыр еме сіздер ерде кешіне баяғы азыр аралаш айтып отам, бірақ сіз дағы күйдіңізді айтып отасыз. Ойнап жөн біле тілек алышық айтқан жоқсыз. Мен бұны ежекем айтқандай жана башында айттым ғой. Чоң болуш, жөнінде чоң жеп, чоң жерде отырып, чоң машина айдап, чоң сүйлөш емес. Чоң болуш, үлгі болуш. Чоң болуш, бұл жол көрсеткіш болуш. Чоң болуш, бүтін ударды өзіге алыш, жақсы нәрсе қайтарыш. Шоға ушул болса ушулга бир үміт бардыр, үміт шамы жанар деп айтып отқан нәрсеңізге жигиттей. Егер кичине болсо мен силерге досуңар, акеңер, үлкөндөр катары ушул жактан келип мен дасторкондо болсо силер каңгылачы ошол. Мен дайым келе албайм деп келип отурам. Шакир ажы деген бар, билесиңер. Ошол Шакир ажыга убагыда Окунадан, Орозбеков айыл өкмөтү болуп турганда баягы медресе бөлүнгөн экен. Ого биз 2013 жыл болса керек. Ашар кылып 300 миң, 200 миңден кылып топтоп бергенбиз. Ошону эми азыр официалдуу түрдө Кадамжай коомуга өткөрөйлү. Кыргызстандагы Кадамжай коому ошону бир медресе, жол тарабыны больница, клиника курайлы деп пландаштырганбыз. Эми анан ошол анан дегенден кийинге жол алсам, мен дагы канмактымда жок. Шакир ажы миллион жол барып келди. Туугандар, барып айыл өкмөтү шаардык кеңештин депутаттарын багып да көрдү, чай да калып берди. Туугандар деди, мен албаймын. Мен onu коммерциялык багытта пайда да көрбөйм. Бирок ажыратып бергиле ошол жерге. Бир жагыны больница, клиника, ошол жана сиз айткан кымбат баалуу аппараттарды мен сүйлөшкөнмүн. Спецбольницадан Баитова Гүлмира деген бар. Атамбаевдин лечащий врачы болуп жүргөн. Ошол киши менен колдонуп, Кореядан мен 3 аппарат коюп берсем ошол жерде. Деп пландаштырсак, баягыны же берип өлүшпөйт, же алып алыша албайт, тынышпайт. Ошого эжеге баягы айткан сөзүңүз орчун эле. Бирок бул нерселерге ар бирге баягы кагаз үстү деп атпайбы? Бул кагаз үстү аган бул кагаз үстү эле берип атат, 4 миллион бөлүнүп атат, 5 миллион бөлүнүп атат деп атпайсыңбы? Кыргызстан азыр только кагаз үстүдө статистикада байыган өлкө. Кыргыз азыр только кагаз үстүдө бактылуу жашоодо жашаган болот. Көрүп атасыздар, билип атасыздар. А в реале келип карасаң, эч кандай соответствие жок. Ошо кагаз үстүдө эмес, сиздерге, ар бириңиздерге бүгүнкү нерсени аманат катары мен мойнума алдым, жүк катары. Кылала турганымды кылалам деп айтамын. Кылалбай турганымды кылалбай себептери, жөөлөрү ушул экен деп айтам. Бирок эжеке айткандай, мен бүгүн эгер чу десеңер, бул нерсени да баштай берейли. Баштайлы болгон болсо, мен ушу Кадамжай коому, Москвадагы Кадамжай коомуга бир официалдуу лицо кылсаңыздар, эки
жакшы аксакал, жакшы мына кишилер тандапсыздар, ушуну официалдуу түрдө бекитсеңиздер, бир юридикалык лицо боло турган болсо, келиңиздер ортого таштайлы. Мен чу дегенде 50 000 мен таштап берейин. 5 000, 3 000, 10 000 кылып отуруп, көп түкүрсөңүздөр чогуу биргеликте көл болот. Көл болуп турса, Бишкекке менин формамды тиги бер, менин муну спорттук эмемди жардам бер, мага мындай кыл бер дей турган маселе уже ишчип атса айтат. Келиңиздер бүгүн жөн эле чай ичип, аш жеп, курсаңыздар топ тарап кетсеңиздер. Эгер шуга тан беришиге боло турган болсо, таштамайды кылайлы. Таштайсыңар менин чөнтөгүм эмес, ушу Москвага. Бишкек эмес, Кыргызстанга эмес, Москвага. Бирок официалдуу түрдө ревкомиссия, ревизионный комиссия эки турага кел боло турган болсо, баягы эмелерден учредителерди көбүрөөк коюп, эртең күнү ар кандай нерсе болбош үчүн сөйдүн официалдуу түрдө пул түшкөн жерде чыр болот. Али пул жоктагы сиздер бакпазы бир туугансыздар, жердешсиздер. Ой, ушинтип өгүшүп, кучакташып көрүшүп атасыздар. Эртең пул болгондо буну тарых тастыктап атат. Буну турмуштар тастыктап атат. Бир туганды пул үчүн не кылып атат? Эгер шуга биз сынбайбыз, максатыбыз жердештикте, кадамжайлыкты бартайбыз деген болсоңуздар, мен бармын. Мен кадамжай коом катары эмес, мен Имамидин Ташев катары Москвада жашаган эмес, Бишкекте жашаган адам катары. Кадамжайлыктарга безразличный эмес адам катары мен Таштамайга башында бармын. Калган эме өзүңүздөр ойлонуңуздар. Жок, биз пышелекпиз әле. Дагы бир чай ичүүбүз керек. Дагы 1-2 ай өтсүн деген болсоңуздар, эшигим ачык, телефонум калтырамын. 24/7 телефонум доступный болот. Келип кет деген болсоңуздар, келип кеткенге убакыт табам. Сүйлөштүк балар, бир туугандар, жердештер, эжелер, апалар, суранарым датқайымы деп айтып қалдыңыздар ғой жана. Аял затта маселе чоңыраак Москвада. Сиздер кыргыздын датқайым болуңуздар, буюрса бир кыргыздын манасы болобуз. Кыргыздын датқайым менен манасы болгон сайын бакайлар өздөрү келет. Бакайлар табылат. Ошо аял заты. Эркеги эркектей, мына аксакалдар, Асатылажы, коом төрөгалары. Кичине бизде баягы кагаз үстүндө эле эмес, кичине ортого алып кээ бирине тилдеңиздер тандырмай. Бизче айтканда аксакалдар буга кеңеш болгон. Мелиса, селиса деп эле өздөрү чечип койгон. Кадамжай бирмун. Кадамжайдан кыйшандаган жаш бүкөлөрүбүз болсо, ичип алып кадамжайлыктардын авторитет түшүрө турган болсо, же бирөө менен мушташып бир нерсе боло турган болсо, ортого алып кичине жазадан бериңиздер. Биз демократия, ата-баба демократиясы эле жашап келген, бир жакшы бактылуу жашоодо. Биз демократиясы дальше кетебиз. Ошол убакта дагы аял заты, биздин карындаштар, эжекелер, апалар, энелер. Өткөндө мен бир жолу келсем, бир Азербайжан, бир өзбек, Азербайжан таксиси отуруп калсам, мен Кыргызстандан келдим десем, шонун духу жетти. Мен костюм галстук менен şu uru bергенге тилимди тишиммен катуу кыстым да калдым. Кыргыздын кыздары көчөдө деди. Эң доступный кыргыздын кыздары деди. Тоого дебей не дейм? Өлүп кетейинби? Кыргыз жерге кирерге жер таппай калган. Келиңиздер, эркектер кандай жоопкерчиликти өзүгө ала турган болсо, сиздер дагы кылыңыздар. Топтолуп барыңыздар. Бизде уят сыйыт бар. Атаң айтамын, апаң айтамын, тууганың айтамын деп айтыңыздар ушундай карындаш эжеке. Мен тооба кылдым. Кудайдан тиленем андай кадамжайлык менен бир туугандарым жоктур. Болбосун дагы. Ушул жагга көбүрөөк көңүл бөлүп бериңиздер. Суранарым, бир балаңыздар катары, үкөңүздөр катары, жердешиңиздер катары. Мен башында айтып кеттим. Кут ушулардан качат. Кут пулдан качпайт. Şu adel ahlak, ыйман дегенден алыстагандан качат. Эгер туура көрсөңүздөр, ушуга аял заты, ошо кадамжай
районунун аялдарынын жооптуу адамдары. Экинчи келгенде мен баягы биринчи келип, мен ичимдеги эмени айтып атам. Мындан кийин ушул маселелерге Кудай таала жеткирбесем. Бул маселелерди биз басып өткөн болсок, эгер ушул маселелерди чечип алган болсок, пул да табылат, бизнесмен да табылат, меценат да табылат, колдоочу да табылат. Главный биз кутты алып келип алайлы, калган баарыгын табабыз. Күнүм күн эмес, түнүм түн эмес. Биякта таштабайын таштырабыз. Маселе ушунда. Көңүл бөлгөндүгүңүздөр үчүн рахмат. Тамагыңыздардан да кичине алып койдук окшойт. Рухсат берсеңиздер, жана кадам жайын деген ырды коюп топтаптыңызбы? Ошол жакшы ушул сөздөрдөн кийин бир угуңуздар, сөзү 5 чыгаан ырчыныкы Оолу Өктөм Сапарулу менен Ильяс Абдыразаковдуку экөө жакшы кылып жазган ошо Кадамжай элинин гимни катары кабыл алынган. Ошондон кийин буюрса бул жигит айткандай Асатилажы жакшы бир Куран. Бул итак эле бул жигит кичине эртек болуп калды. Себебинде бу жерде акалар отурат. Буну обязательно башта эмес, аягында дагы шүгүр келтирип бүтүрүп койсо боло берет. Мен ойлойм, Асатилажы акырда жакшы бир Куран тилават келтирсеңиз, ушу мындан кийин Кудай таалам деги эле Кадамжайлык эмес, кыргыз мигранттарынын башынан кырсык апатты алыс кылса, кара булут айланган кыргыз улутудан ушул кара булутты алса, өлүм житим деген нерседен кыргыз улуту алыс болсо, ошонун арасында Кадамжайлыктар дайым бар болсо деген иретти эң акырда өзүңүз бир тилеп атсаңыз, азыр жана сиздерге айткан эмени кылсак, жакшы кылат. Оол, анан бир дух алсаңыздар. Рахмат. Жана келишимде улуу жолдо бирге бололу. Кимди таңган менин Кадамжайым. Birinci жолу биздин Кадамжайлык айымдар эжелерибиз менен чоң отурдук, туурабы? Дайым эле эркектер отурганда лала сүйлөп, анан жазып ташап чип кетчелек.
Bunisi da abdan жақсы болды. Имамидин Асановичке дагы чоң рахмат. Ушул рахмат сөздү биздин Исфайран боюн даратын аксакалдуу төрдөн келген Мамат акеге бир сөз берелик. Өзүңүз жыйынтыктоо сөздү мен ушул Имамидин айта турган сөздөрүңүздү айтып койсоңуз, анан төрөгага сөз берсек жыйынтыктаса. Ага чейин аялдардан кайрыла турган бар, а? Ол бирок эмеге эмес, Имамидинге эмес, жалпы Кадамжай коомуга. Болду. Сизден кийин Имамидинден эсептеп. Көңүлдүү кечиңиздер менен мен кароолдон болом. Бул жерде бүт сунуштар, башка суроо жооптор болду окшойт. Бүт баарыбыз каныктык. Бирок мен бир кичине баягы кыргыз сөзүн айтып турган ошону айтып кетсем. 50 жылда эл жаңы, 70 жылда жер жаңы дейт. Эми муну айткан себебим мен жакшы манча барып калдым. Бул кишинин таржыма берип кетейин. Чоң атасы Молдо Мамажияр ажы болгон. Уш кишинин менен чогуу жүрүп калдым. Анан кийин Асамидин Ташыч менен чогуу иштешип калдым. Бул кишилер таза, керек болсо Куранды жатка көтөргөн карлар болгон. Асамидин Ташычты көрүңөр, билесиңер, билбесиңер, эми билесиңер. Так что ошол таза, кандуу кишинин перзенти бүгүн Имамидин Асамидинович ушул жерде алдыңарда отурду. Көп суроолор болду, көп өйдө төмөн сунуштар болду. Мен айткым келет, бул политикага барбайм. Саясат эмес, болгон ушул Бишкек менен Москванын ортосундагы связьды чыңалтып, мындан кийин көйгөйлүү маселелерди чогуу чечсек деген көп маселелерди карадык. Эң максат эле мен айткым келет, адам болор адамдын адам менен иши бар. Адам болбос кишинин киши менен иши бар дегендей. Бул Имамидиндин кылып аткан ишин бир гана биздин Кадамжай эмес, бүт Кыргызстан боюнча билип атабыз, көрүп атабыз. Элдер акыл калчак көрүп атат. Сен деле позицияны бербейсиң. Ошол бир позицияңда жүр, таза жүр. Сен эл үчүн жаралган баласың, элдин көйгөйүн ушул көтөрүп, дайыма ушул бийиктеп жүрө бер. Сен үчүн сыймыктанабыз. Келгениң үчүн чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Сизге дагы чоң рахмат. Урматтуу Кадамжайлыктар, жердештер. Мына жерде бизде эжелерибиздин бир көйгөйү бар экен. Ушуну баардыгыбыз угайлык. Анан ошого Бегмат өзү дагы как төрага катары жооп берсин. Мына эженин атын айта эле мен унутуп калам деп. Кадамжайдын айымдар коомунун башчысы. Саламатсыздарбы, Кадамжай коомунун төрагалары, мүчөлөрү, жалпы эле кадамжайлык жердештерим. Жана бүгүнкү эң сыйлуу мейманыбыз Имамидин Ташыч. Куш келипсиздер. Аябай курсам болдук сизди көрүп. Мен айтайын деген эле сөзүм ушул Кадамжай коомуна тиешелүү. Кадамжай коому түзүлүп, эң жакшы иштер болуп атат. Төрагалар ар бир айылдан чыгып 46 төрага бар экен. Ушул сиздердин сунушуңуздар менен биз Москвадагы кыз келиндер уюмун түздүк. Бир 2 айдын жүзү болуп калды. Мында ушул Москвада иштеген кадамжайлык мигрант кыз келиндердин арасында чыккан проблемаларды, көйгөйлөрдү чечүү максатында бул уюм түзүлдү. Эми бул ишти жакшы баштап алдык. Буюрса ушул кыз келиндердин чогулушун уюштуруп, жакында төрайымды шайлап алмакчы болуп атабыз бир добуштан. Мына ушул түзүлөр менен эле Кадамжайдын кыз келиндеринен көп каттар, суранычтар, көйгөйлөр, үй бүлөлүк маселелери боюнча кайрылуулар бизге келип түшүп атат. Ошол Бегмат Өтөнбаев айтмакчы, ошол аял кишилердин проблемаларын, көйгөйлөрүн өзүңүздөр чечиңиздер. Ушундай уюм түзүлсүн, кадамжайлыктардын, кыздардын укугун коргоо боюнча уюм түзүлсүн деген сунуш менен биз ушул уюмду түзүп алдык. Эми мына бизде бул эже Кызыл Булактан болот экен, аты Сейлеж экен. Ошол Москвага өз баласын издеп келиптир. Эч кайсы эне балам деп издеп жүрбөсүн тирүү баласын. Же барын билбейт, же жогун билбейт. Азыр эми өзүнөн угасыздар.
Eli jurtum, ailenim, balarım, ülkelerim. Ben şu 7 yıldan beri şu balamı çok izleyip yürüdüm. Akırıcı dava izleyip geldim. 2011 yılı mayda joğolgon. Şu kaynayımlı ballar ile çakırıp işe caylagan eli. Şu boydan çok. Bir şey hiç bederek gelmeden şu özümce şu hizmet yapıvereyim Moskvaga varıp. Ana şu paşesto varayın deyip geldim. Men hiç kanday şeylerni görüp de oylap opturman. Meni kim karaydı öyle, kim jayraydı, kim karaydı de oylap opturman. Şart ele turup kep kaldım da. Balam aytdı, çoğun Moskva kayaga barasız dep. Menen ayında şu körgöp bilgenler olsa aytdı. Yardımdaşı. Balam 84 yılga Talam Orzakbatov, Talatbek. Akırkı yılı şu 2010 küzde kegen 2011 şu maydan beri çok. Anan kiçine balam izlegende bu yerde. Biz emi bayada justri hepçil bala deme başka şarkı ötüp ketkendir dep. Koy kelet dep küttük akırı çıdavadım da yenik emmin. Çıdavaydan kelip jüremin. Anan aradele bir jalgancı eken oğlum. Bir çıktım da men balanızı gördüm, balanızın aldan geldim dep. Ol Bişkek'te emin degenine Bişkek'e bardım oşo balaminin joluk şaylık aylanayın desem makul kelin dedi. Barsam joluk bay koydu. Oşon menen dağın çıdavay kılbak aylığa ketpey kaytıp geldim. Şu izlep taap alıp gidelim dep. Bunda öyle bir argaday jogolup kete turgan bala mesede de şu istiri kança şaharlarga barıp iştep gelip jürö dedi. Azır paşestologa kayıldım. Onun dağın elevimle çok, Zavelinya yazdım, şu Balmamızki yemeğe varıp, onun dağdayın çok, şuntuyla jüremdayla, şu silev doğu banan barıp, kanday çok oluş ekeni düşün böyle geldim ya şutte jürgen kırgızdardı körömün, deyle kep kalmayla ayınlar. Şul yeme şu, jüremiz deyip, bir dağdan Sizlerden soranayçı eğer körgön bilgen kabul bolsoңуздар bul ejege жардам берсеңиздер бардыгыбыз кош эле. Эже мына жерде балдар мына кече күнү бир аксакал киши ноокаттан келген экен а. Ой, эш үйдөн чыгыптыр жоголду. 2 saat 3 saat ашып 4 saatin içinde. Bana turup koydun sen. Balasını aparıp tapşırıp takside oturup çöptü bir yerip çayını verip. Anan geldi. Siz adı balanızın adını ayttınız. Sürötü var mı? Sürötü var. Sürötünü çıkarın. Buna balları var. Sen de var mısın? Onda yoksa buna adı Kızılbulak'tan. Dur sen tursan. Buna benim barını tanıysın. Kızılbulak komşunun başçısı. Bu bala demek diyeceksin tanıysın. Tura mı? Bu seyleyeceğiz. 3 ay oldu. Kelgenden bir şöyle bir göz. Jardam berip atабыз, бирок жыйынтык жок да. Анан Бишкектен бирөө балаңызды көрдүм, тылбада экен, ошол Монголия менен чектеш жакта иштеп атат, косулукта деп бирөө айткан да. Анан бул эже сразу эле Москвадан Бишкекке учуп кеткен, ошо баланы жолуккан. Ал бала жок болуп кетти. Мен да чалып көрдүм связь, бияктан Асылбек деген бар. Кайнысы болот. Ал бала жок болуп кетти. Ал телефон номерди кимден алганын билбей калды да. Интернетке жарыя болгон эмес ал номер. Түшүнбөйбүз ким экенин, бирок барып эже жолго кайра келди азыр. Ошо изде эми буюрса Селеди Асылбекке болуп, биз болуп, Жиминеге барабыз буюрса. Менде видеолор бар, сүрөттөр бар, Facebook'ta Одноклассниктен иштенчени деген немеден жарыя кылганбыз. 100 миңден ашык адам көргөн видеолорду. Бирок бирөөсү Метро Шоковский көрдүк деген, барып 1 жума издедик. Эже көз барып жүрдүк. Димитриевс көрдүк, дагы жака бардык. Бирок бомждар бири-бирине окшош болот экен да. Орустар чалат, барсам бир же өзбек же башка бирөө болот. Биздин акабыз эмес да. Ошо издеп атабыз, бул эже дагы келген мына Аталан Мырзахматов деген сен төрүнтө бар. Менде видеосу дагы бар.
жөнөткөм да мен кадам жакка болгончу. Дагы эми эже сизге айтар сөзүбүз ушундай. Мына бардык ушул турган бардык ушул балаңыздын эмесин билдик. Бул мурда эле жарыя болгон. Зулпидин канча жолу видеосунан бери чыгарган, көргөнбүз Фейсбуктан дагы. Эми Кудай сизге биринчиден сабыр берсин. Өзүңүздү бекем кармаңыз. Өзүңүздү жоготпоңуз. Кудай кааласа, эненин жүрөгү сезет. Эгер жамандык болгондо сезмексиз, сиз келмек эмессиз. Демек балаңыз бар, табылат. Түшүндүңүзбү? Ананчы, значит, сиздин балаңыз бар, табылат. Ана балдар бардыгы сен мындан ары жардам беребиз. Да, жигиттер? Жардам беребиз. Анда эмесе дагы бир кайрылуу бар экен, марказдан. Мен Марказ фондунан атым Зайлабидин. Туугандар, мен азыркы айтар сөзүм ушул темага байланыштуу. Кече күнү Марказ айылдан бир биздин жерлешибиздин акасы звонок этип кайрылды мага личтан. Эме дейт, 84-жылгы бала, аты Надыржан деген улут өзбек, ушул Москвада акыр момент иштеп жүргөн, 7 айдан бери эч кандай дайынсыз дарек жок. Ошону суранды, кече мен ушул Марказ коомуна да сүрөттөр менен даныйларын полный киргизгенмин. Эми азыр укпагандар болсо, угуп ичине кайрылып койсоңуздар болот. Марказ коомунда барбыз. Төрөгө чыксаңыздар, мен барып ушуга бир табылып калса, ата-энесине кабарлап койсок. Рахмат сиздерге. Кадамдай коомуна таштап койгула Марказ коомунун жетекчиси. Ошондой. Азыр сөз кезегине Деңметке береликпи же сиздерде сөзүңөр барбы? Кимде? Кайрылуу кел. Жок, сиздики го эме. Дагы бир жолу отурайын экен. Отурайын. Дагы бир жанагындай маселелерде эжебиз жакшы кылып сүрөткө тартып жөнөтүп берсеңиздер өзүңүздөрдүн эме группаңыздарга. Бишкектегилерге да жөнөтүлгөн болсо, жапатырма колдон келишинче эң азынан кабардар болобуз. Экинчи дагы бир кадам жайдан Окунадан биз Батыр деп тааныган, бирок аты Батыр эмес, башка жигит болуп чыкты. Биздин лицейде окуган, Кадамжай лицейде окуган жигит 84-жылы. Ошол жакта чыккан цифра боюнча $6 миллион менен жок. Кыргызстанда ушул жерде. Кыргызстанда. Бирок азыркы күндө Москвага келиптир деп мен жөнөткөндө бир-экөө мага паспортун да жөнөттү да, мен паспортун да жөнөттүм сиздерге, ошо коомуңуздарга. Уккан билгендер барбы ушул эме боюнча? Ана бар экен. То есть кидайт этилгендер барбы? Мындай айтканда. Бул бая сухофрукты менен иштейм деп өзү түрк лицейин бүтүргөн. Турциядан анан бир Бактыке таныдыңыз, а? Батыр деп. Нурдинов Батыр деп. Окуналы. Күлдүү бул маселе мынандай, туугандар. Эң акыркы цифра $6 миллион. $6 миллион сом эмес. Өзүбүздүн лицейде окугандар алды $138 миң бердик. Бул кандай нерсе экен? 138 миң, мисалы 100 миң бер. Мен сага 2 айда $110 миң кайтарам. Ушундай болуп тур. Ака бул масштаб 1-2 жылдан бери болуп тур дагы. Биринчи мени үстүнө баягы мындай айткандай үстүгө пайызын төлөп отуруп баягы бардыгы кидайт этилген эмес. Мисалы 100 алып 110 кайтаргандар болгон. Кызыктырган. Анан ошол бир эле бизден максималный биздин лицейде ошо окуп жүргөн $138 миң берип кызыккан, кызганган бирөөгө 100 миңди $110 миң кылып берип атса, меники эле көбөйө берсин деп, мен бүтүн барды кидайт этилгенден кийин кабарым болот. Келет, мен баягы лицейде окугандар. Ошо Палянчы деген Батыр бар да. Ушундай болду. Не болду? Мен квартирамды саттым эде дейт, окулдум эде, букулдум эде дейт. Кийин акыр күндөр ушундай кылып качып калып, ата-энесин үйдөгү үйүнү залогко коёт, банкка.
банктан тышкары карыздарга эми үй көп болсо бир 10 миң, 20 миң, 50 миң доллар болсун. А бу жерде реальный цифралар болду 6 миллион долларга жакын. Ошо билген, көргөн болгон болсо, жабыркагандар, кадам жейликтер да өтө көп. Ушундайдан алысыраак болойлу сураныч. Чоң шаарда биrini кидайт этмей, алдамай, 1 сомду алып 2 сом кылып кайтарам деп эме кылгандар көп болот. Ушуга кичине этият болуңуздар. Ошону мен жана аманат катары айтып келем. Деп сиздердин саясий, не саясий сурооңуздардан кийин чындыгы толкунданып унутупмун. Азыр ошол бул апабыз чыккандан кийин мен да эсиме келе түштү. Мен сүрөтүн жөнөтөм паспортуна. Бирок Москвага келгендиги тууралуу информация бар. Москвадан дальше каяка кеткендиги жөнүндө информациябыз жок. Ошол бир көз кулак болуп коесуздар, калгандарга да жанагы эмелерге бересиздер. Жана айткан акелер, ошол 2 сааттан 3 сааттан бери пиар кылып аткан Кадамжай коомдун учредителиге сөз бересиздерби? Угастарбы ичиден? Мен буларга иштейм, наемныймын. Мына шу ишеттер. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы биздин Кадамжайдын жашоочулары, баарыңыздар менен бүгүн көрүшүп ушундай бир жакшы кечеде отурганымда мен да кубанычтамын. Бүгүнкү ушул кечени уюштуруу тобуга чоң рахмат. Себеби азыр 2 кишинин башын бириктирип бир чай бериш өтө кыйын. Анан атайын атары Туалыстан ушул биздин төрага дагы убактысын бөлүп келип анын катышып отурганы бул баарыбызды кубандырып отурат. Мына жакшы сөздөр болуп атат, жакшы каалоо тилектер болуп атат. Мен дагы ошол Кадамжай коомунун ошо башынан жаңыдан аксакалдар мына бизге жаштарга өткөрүп, ошо имамдын Таш Асамбеевичти ушул шайлашып, баарыбыз ошол жерде чогуу шайлап, ошол жерде тең төрага кылып, Абдырахман Тажибаевич экөөбүнө ошол Кадамжай районунун элинин ушул көйгөйлүү маселелерине ушул чогуу ортого салып, баарыбыз ушул чогуу чечип, ушундай бир колдон келген жардамдарыбызды берип келатабыз. Мына 1 жылдын ичинде эле ошол 27 киши 1 жылдык бардык чыгымды көтөрүп, ошо 25 киши, 27 киши бүт райондо ушундай бир чоң иш-чаралар өттү. Мына мага чейин айтып кетсе керек, төрага. Эми көптү кошсо көп болот деп, бизде кыргызда бир сөз бар го, адам жылкысы малыбыз депчи. Анан 2 жылкыны алып келип жанажа байласаң тебишет, чиштешет, анан 1 жумадан кийин экөө жытташып уже чогуу оттошуп калат. Ошол сыңарда биз дагы тез-тез дасторконго отуруп, тез-тез чай ичип, тез-тез жолугуп турсак, бизде ынтымак болот. Биз азыр уже 27 киши азыр бири-бирибизди сагынып, мен уже 6 айдан бери ушу 27 кишини сагынып, мен ошолор менен сөздү сагындым. Илгери бир болуш айткан экен, болуш деп илгери айыл баштар айткан. Тайын жетелеп кошуна болушка барат экен, келчи, кеп сагын, сүйлөшөйлү десе, тиги жылкычың менен сүйлөш, койчуң менен сүйлөш десе, жылкычы менен сүйлөсөм төркө жылкы могул айгыртыгынын баласы, бул бетигинин баласы деп төркө жылкы сүйлөйт. Ал койду сүйлөйт. Эмкене мындай чоң масштабта сүйлөшөйлү деп бир сөздү сагынып сүйлөшөйлү деп келдим дегенде мен дагы ошо сөз сагынып мына бүгүн сиздер менен ушундай сөздөрдү угуп аябай кубанып атырмын. Мен ойлойм Кудай буйрса келечек алдыда бүт эле жүктүн баарын ушул биздин төрөгага жүктөп эле ушул кишини эле баягы немете бербестен келиңиздер баарыбыз колдоо көрсөтөлү. Ошол жерде мына көптөгөн иш-чаралар өтүп атат. Ошонун баарын бир эле биздин төрага кылбастан ошол баягы Ордо кеңештин мүчөлөрү баардыгы 5 миңден, 10 миңден, 100 миңден, 200 миңден ыргытып ошол иш-чаралар өтүп атат мынакей. Намыс деген ошол экен. Намыстын айынан ушул ынтымак түзүлүп, райондук деңгээлде мына республикалык деңгээлге чейин областтар арасында ынтымак жыл сайын республикада улак өткөрүп, уже ошону өткөрүп атабыз. Илгери мына бир улак өткөрүш үчүн 180 миң, 200 миң расход кетет. Аны мына мен да бергем Бишкекте. Ошол азыр эми илгери 150 миң расход кылсак, азыр бир 5 миң сом берет бизге жеңилби? Пайдабы? Турабы? Ошондой болуп атпайбы? Кадамжай районунда жыл сайын февраль 24-түндө өтө турган кылып былтыр улак өткөрдүк. 3 тарага бөлүп былтыр Хальмио зонасында өттү. Эми быйыл Кудай буйрса эмки жылга жаңы өтсө 24-немеде мына Майдан, Марказ ошол зонада чоң улак болот.
бул убактын себеби эмне? Ошол жерде биздин чоң балбандарыбыз чыксын, биздин улакчыларыбыз чыксын. Республикалык деңгээлде бир команда түзүп, Кадамжай районунун командасы деген бир көкбөрүчүлөрүбүз чыксын деген, палбан күрөшчүлөрүбүз чыксын деген максатта ошол иш-чараларды уюштуруп атабыз. Ал иш-чараны дагы ошол 5-6 бала эле көтөрүп, бирөө мен бир тай берем, бирөө $200 берем, бирөө $100 берем деп отуруп эле ошол өзүңүздөр мына YouTube'дан көрүп жүрөсүздөр, маалыматтык каражаттардан көрүп жүрөсүздөр, ушундай бир иш-чара болуп кетти. Кудай буйруса, мен айтып коеюн, мына майдан тараптыктар даярчылыгыңарды көрсөтүп, колуңардан келсе бир кой бересиңер, бир жардам бересиңер, мен сизден суранбайм. Бул неме да? Мына болот. Ошого даяр кийинки жылга 2019-жылга 20-жылга Кудай буйруса биз беребиз. Кайдарканга өткөрөбүз или тамашага өткөрөбүз. Ушул мен Кайдаркан тамаша окуначылар айтып коеюн сразу. Даяр бересиңер көргүлө. Ошол жерде өзүбүз туруп, ошол жерде башкарып чоң оюн зоок беребиз Кудай буйруса. Кудай кааласа, ушундай иш-чаралар көп. Анан кийин мен бир төрага сизге бир сунуш катары кайрылып кетсем болобу? Ушул баягы бизде бүт эле баарыбыз Кадамжай районунан чыккандар, бүт баарыбыз азыр республикалар тарапына чет өлкөлөргө баарыбыз мына ушундай өтө көп болуп кетти да. Анан ушул баардык ушул топторду, уюмдарды баардыгын башын бириктирип, ушул төрага катары бир официалдуу түрдө ушулардын башын баарын бириктирип өзүңүз. Сизге айтып жатам да, сиз Кадамжай коомунун как төрагасы, Кадамжай коомунун жетекчиси болгондуктан ошо Кадамжай коомунун ушул Москвадагы өкүлдөрү менен, Оштогу өкүлдөрү менен, Кадамжайдагы өкүлдөрү менен баарын башын бириктирип, жана өзүңүз айтып кеткендей, ар бир иш-чара сиздердин бир катышыңыздар менен, сиздердин кабардар болуп, ар бир иш-чара ушундай бир өтсө деген бир оюм да. Анан кийин дагы бир сизден бир сураныч, ошо биздин Ордо кеңешке бир айтып барсаңыз, ушул районго барып бир чоң жыйын өткөрүп, Шакир эже менен барып, биз өзүбүз тараптан, биздин коом тараптан бир мындай бир тариф, мындай бир эсептеп чыгып туруп, баягы ысык суук бареке боюнча бир ушул чыгымдарды кыскартуу максатында бир ушундай бир иш-чараны иштеп чыгып туруп, анан бир районго барып бир чоң жыйын өткөрүп, же бир айылдан баштап, же бир эле бир кичинекей айылдан бир мындай бир как эксперимент кылып, мындай ушул жерден бир жыйынтык кылып берсеңиздер деген бир сунушум да. Бул жерде баягы Газбегинибиз дагы өтө безилдеп ыйлап айтып келатат, бирок эч ким мага көңүл бурбай атат. На самом деле бул жерде жанагы биздин капа болбоңуздар, апаларыбыз жөн эле спектакль болуп, дасторкон көтөрүп барып, дасторкон көтөрүп кетмей, кой көтөрүп жете эле барып коюбузду жеп кеткен, ал жөн эле алдай жасалма көйгөйлөрдүн эмне кереги бар, туурабы? Анан кийин же 2 кой жете эле барып бир кой жеп келели, бир кой казынасына калсын. Же болбосо 2 дасторкон көтөрүп баралы, бир дасторкон калсын, 2 дасторкон көтөрүп кетели. Ошон үчүн мен баягы буга аял эжелерибиз, биздин аксакал аталарыбыз катышып бир чоң бир жыйын өткөрүп, ушундай бир тарифти, мындай бир чыгымдарды эсептеп чыгып, анан бир мен да ошол сунуштарымды айтат элем. Биякта өлүп атсаң, короңдагы алып чыгып бир илеген өгүзүңдү же жылкыңды алып чыгып союп атат. Үйдүн беринде үй болуп атат, ар жагында той болуп атат. Ошолорду бир тартипке келтирсек, ошол мына кече күнү баз массал маалымат каражаттардан угуп атасыздар. Рысбек экөөбүз мына Бишкекте туруп, Рысбек экөөбүз 1 сантиметр жерге элдер соттошуп, бири-бири өлтүрүп атканда 11 соттук жерин мына республикага, бизге, өкмөткө подарка кылып берип салды. Ошол Рысбек экөөбүздөн Кайдарканда биздин ошол Ордо кеңештин мүчөсү. Биздин ушул Кадамжайлыктар ушундай пейилибиз кенен, пейилибиз таза, колубуз ачык. Келиңиздер жана биякта эжеңиз жакшы айтып кетти, бир форманы дагы ушул төрагадан суранбастан, бир 100 сомдон ыргызсак дагы 6 балага бир форма тиктире албайбызбы? Келби? Бүгүнкү жыйынды дагы ушул жана төрага жакшы айтып кетти. Жөн эле чай ичип азыр мен жыйынтап азыр бүтүрүп койбой дагы бир жакшы бирөөнү шайлап, официалдуу түрдө бир жыйынтык чыгарсаңыздар деген оюм. Жакшы, рахмат баарыңызга, ишиңерге. Рахмат. Азыр ошону эметейин деп атам да мен дагы. Сизге дагы чоң рахмат. Мына агайдын сөзүн уктуңуздар, урматтуу биздин коомдун мүчөлөрү. Кудайга шүгүр, бизде дагы мактана турган жерлерибиз аябай көп, туурабы? Азыр мына айтты,
эгерде биз өзүбүз дагы кеңешелик, фонддун жетекчилери, аксакалдар кеңеши, активдер, кеңешип туруп, анан мынау агайыбыз айткан сөздөргө жооп берелик. Азыр биз бир нерсени бүгүнкү отурушубуздун негизги маңызы имамыбыздын Хасан Эденович менен кеңири баарлашуу болду. Сөз алыштык, акыл калчаштык, алардын акылын урдадык, тилиден келдик. Туурабы? Эми мындан ары өзүбүз дагы бир кеңешип туруп, анан кийин биз сиздерге официалдуу билдирүү жасайбыз. Эгерде мен жалган айтып аткан, туура эмес айтып аткан болсом айтыңдар. Биз өзүбүз мына 46 айыл фонддордун жетекчилери, төрагалар, аксакалдар кеңеши, активдүү жигиттер чогулуп туруп, дагы бир жол чечишели бул маселени. Анан кийин жанагыдай биригейлик. Мен бул маселени мына аксакалдар отурат, жаштап көптүңөр бар деңер, ушул нерсе түзүлүп атканда айтканмын. Кадамжайдагы Бишкектеги Кадамжай коом менен айланышабызбы дегенде, жок, биз Россиядагы отдельный Кадамжай коом болобуз деген сыяктуу. Туурабы? Мына мезгил келди, эми ушундай жакшы сөздөрдөн кийин биригейли. Бирок биздин кызыкчылыгыбызга дал келсе. Себеби сиз дагы туура түшүнүңүз, Имамидин Асамидин дагы туура түшүнсүн. Эң негизги көйгөй бул биринчи көйгөй. Номер 1 бул. Мынабы кадамжайлык, мынабы аксакалдарбы, көк сакалдарбы, жаштарбы, бардыгыбыз биздин биринчи маселебиз бирөөдүн элинде жүргөндүгүбүз. Туурабы? Биз мигрантпыз бул жерде. Убактылуу жашап атабыз. Эң негизги маселе ушул. Эгерде Кыргызстанда жакшы бул экономикасы жогору болгондо, бул жерде мынтип мактанып отурбайт элек. 46 фонддун жетекчиси отурат, 5,5 миң адамыбыз бар деп. Биз Кыргызстанда жанагы агай айткандай улактарды берип, тойлорду кылып, эл менен аралашып жүргөн болот элек. Эми баягыдан бери мынтип сүйлөсөм ушундай деген дебегиле, мен да кичинекейден айтып атам. Биздин главный көйгөйүбүз биздин мигрант болгонубуз. Эгер ошол жогору жактагылар жакшы болсо, биз мигрант болбойт болчубуз. Эгер биз ушинтип мигрант болуп жүрүп, биз ушунчалык башыбызды бириктирип, ушунчалык жакшы иштерди аткарып аткандыгыбызды ошол жактагылар көргөн болсо, колдосун бизди. Себеби биз мусафирбиз. Үйүңдөн 7 кадам чыксаң мусафирсың. Ошондуктан урматтуу кадамжайлыктар, Москвадагы Кадамжай коомунун тең төрагалары, активдүү жаштар, айымдар, эжелер. Биздин биринчи максатыбыз ынтымакчылыгыбыз бекем болсун. Баягы айтылган карыкта калган ак суу, көк суу бойлору ошол Кыргызстанда болот. Мен өткөн чогулушта да айтканмын. Биз бул жерде бардыгыбыз крандан чыккан сууду ичип отурабыз. Биз кадамжайчыбыз, бар болгон ошол. Башка жактык эмеспиз. Мен чабайчы, сен майданчы, сен акталар, көкталар жок. Бул жерде бардыгыбыз кадамжайчы, кранды суун ичип, бир чыгарып отурабыз. Канчалаган көйгөйлөрдү чечип атабыз. Айта бер раса уктук эми айтайлык. Биз дагы мактанабыз. Эгерде ушундай ынтымакта болсок, Кудай кааласа bundan дагы жогорку иштерди аткарабыз. Биз Кадамжай коомуга Бишкектеги опора болобуз. Алар бизге болсун, биз аларга болобуз. Себеби бизде дагы мүмкүнчүлүк көп. Буларда 27 адам болсо, бизде 49 да. Ушундайбы? Ушундай. Анда эмесе жыйынтыктоо сөздү төрагаларга берелик. Ушул чогулушту жыйынтыктасын, ата менен карып баштайт. Сен сүйлө. Урматтуу туугандар, азыр Мажитекебиз эң бир туура сөздөрдү айтып кетти да. Айта берсек сөз көп, негизиче. Бизде дагы эми сырттан мындай бир башкача көрүнүшү мүмкүн. Бирок Имамидин айткандай биз бири-бирибизге керекпиз. Кызматташууга даяр болсок, барсак болот. Но кызыкчылык дегендер бар. Мажитеке айткандай, биз мигрант элде бирөө жерде жүрөбүз. Бизде дагы Кудайга шүгүр өзүбүздүн сиздердин баягындай ордо кеңеш дегендей бизде дагы координационный кеңеш бар. Ошо 46 мына отурган жигиттер ошо жерде бар. Любой маселени
ошол жерде кеңешип анан кийин кесебиз жетүүчү туруп. Ошого документтештирүү жагы боюнча дагы сүйлөшүп атабыз. Кудай буйрса, жараткан ак жолдон берсе, документтештирип, мыйзамдуу кылып, анан ишти жакшылап баштайбыз. Сөзсүз түрдө биз бири-бирибизге керекпиз. Кыргызстан, Россия, биз эртеги бара турган жерибиз Кыргызстан. Ошо биз убактылуу эле бул жерде жүрөбүз. Ошо убактылуу жүрсөк дагы өзүбүздүн маселелерди чечишке аракет кылып атабыз. Кудайга шүгүр. Имамидин Асамидинович айткандай жанагы акча чогултма маселеси боюнча муну дагы биз кеңешип көрөлү, биргелешип чечишип, өзүбүздүн ошо кеңеште талкуу кылып, бир жыйынтык чыгарып, анан кийин бир жообун беребиз деген үмүттөбүз. Рахмат. Бегмат, анда сен акыл сөз. Майли, бардыңыздар тамагыңыздар таттуу болсун. Эми мен жана кичине Имамидин Асамидиновичке жооп берет деп айтып кетейин. Мына жанагы кыз келиндерди контролдоо, жана биздин өзүбүздүн гражданлерди контролдоо боюнча биз чектен мактана турган иштер болуп атат. Буну биз өзү ашкере кылганга дагы болбойт. Мына мактана турган кече неме кылды, бирок дагы мактана турган нерсе биз ичара келишпестикти бекемдедик. Буга дагы катары мен айтат элем, мына Айдаркенден Базарбай күбө, Көктал айылынын немеси лидери Данияр Жолкен бүгүн. Ошолор күбө, бири Мажитак абыз күбө. Балдарыбыздын монча балдарыбыздын ичара келишпестиги болуп калган экен. Мына ушул маселе боюнча биз ичара эч кандай разборщиксиз, милициясыз, сотсуз эле жөн элдештирүү түз отуруп сүйлөшүп, ушундай жол менен чечишип атабыз. Кудай кааласа, бул маселе дагы чечилет. Асамидинович угуп аткан болсоңуз, түйүп койсоңуз эсиңизге. Ошол эми тамагыңыздар таттуу болсун. Анда урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу төрагалар, аксакалдар кеңеши, айымдар, эжекелер. Бүгүнкү жыйындын бардык протоколу десек дагы болот. Жыйындын болуп өткөн бардык нерсе мына өзүңүздөр көрүп турсуңуздар, мына видеого түштү. Туурабы? Ушудан биздин мына катчы балдарыбыз бар. Видеону толук алганыбыздан кийин протокол кылып жыйынтыктап чыгарып коет. Сөзден жоғалтың да жаңа Разы келатқан жерден Илханды сындырдың. Қайғы келдің да? Қысқасы, мынау болып жатқан видео біздің протоколымыз. Ушул видеонун бир эмесине копиясына. Мынау биздин Бишкектен келген, Бишкектин Кадамжай коомунун төрагасына берели. Ошол берилген суроолорго дагы, айтылган жоопторго дагы бир жолу отуруп алып көрүп анализ жүргүздүм, туурабы? Дагы баягы өзү мен кат жүзүндө берип жиберем, мындай кылам дегендерин өздөрү билип алсын. Өздөрү жөнөтүп кое берсин. Анан дагы башка дагы ушул жалпы жамаатка сүйлөй турган сөзүңүздөр болсо, келиңиздер, микрофон даяр. Мен мындай созулуп кетпесин дедим да, уже болуп калдык да, жетип калдык уже. Мен акшам жегим келбей калды уже. Келиңиздер. Кардыңыз ачып кетти. Барым жейберим, мен кичине алып турайын. Урматтуу Кадамжайдын кулундары, кыздары. Мен бул жерде эмне дегим келди? Мына өзүм айылдашым, бирге чоңоюп, бирге жашап жүрөмүн. Өмүрбек деген бул жерде Абдусамат айылынын коом жетекчиси. Келип койсоң. Жигиттерибиздин эң алдыңгылары бүгүн элекке каршы иште болуп калып, калган балдарыбыз келбей, ушул Өмүрбек келип калыптыр. Өмүрбек элдин тең укуктуулугуну тегиз Москвада талашкан жигиттерден бири болуп эсептелет.
жана ошондой эле ушуларга биз көмөкчүлүк кылып, мен өзүм маданият тармагынан тышкары дагы мен өзүм 30 жылдык жашоодо стажым бар, уул кыздар тынгамын, улгайып үчөө тең өзү менен өзү. Кээ бир жерлерде менин жолдошумдун намысыга тийген сөздөр болот экен. Сиздин аялыңыз эмне үчүн Абдусамат айылдарыны көңүл буруңуздар. Абдусамат айылынын келин кыздарынын коомуну түздү дегенчи, мен бул жерде өзүмдүн только эле маданиятка кызматымды өткөзүш эмес, айылга бир жакшы деңгээлди көрсөтүш максатында болгончу. Кыздарды ынтымак кадамжай коому деп атталып тургандай эле, мен коомду ынтымак биримдик келин кыздар уюму деп түзгөнмүн. Айылдагы лидер жакшы, кайненелери жакшы, энелери жакшы келин кыздарды топтоп түзүп, азыр ошол суммабыз 30 миңге жетип калды. Андан ашык эле окунадан бир кызыбыз өтүп кетип ага жумшадык. Жана ошондой эле кече орозодо өзүбүздүн айылдан дуа алыш үчүн, тата алыш үчүн ошол айылдагы кемпирлерге, кыйналган семьяларга жардам берип 10 миңди айылга ажыраттык. Одан тышкары дагы өзүбүздүн суммабыз бар. Бул жерде эмне дегим келет? Эмне үчүн сиздер эркектер биздин Кадамжай районунун кулундары, мына биз өзүбүз бул жерде өзүбүз Кадамжай айымдары болуп түзүлдүк. Бизге эркек же ыргачы, келиндер же кыздар же эркектер деп бөлүнбөйлү. Ырыс алды ынтымак деген. Жүрөгү таза, пейли калыс болсо адам бакыт кушу өмүр сүрөт аны менен деген сөз бар. Мен ушул учурдан ушунчалык пайдаланып сиздерге айткым келди. Мына агай курсаңыз ачса жей бериң. Эмени чакырып алдым. Бул бала айылдын жакшы кулундарын топтоп, мына ошончо элдин алдыда келип отурат. Буга мен эң ыраазычылыгымды билдирем. Жок. Эми ушу бөлбөсөңүздөр, биздин дагы еще мына бөлүнүп чыгып аткан Кадамжай айымдарыны сиздер түртпөсөңүздөр, наоборот колдоо берсеңиздер. Ошону эле суранып кетемин сиздерденчи. Ошо. Анан биз ушул эмне дейбиз? Башка айылдардан топтолуп чыккан эле коомдардай мына Өмүрбек келип отурат бүгүн. Ушул Өмүрбекке мен ушул учурдан пайдаланып айтат элем. Бүгүн көрүп отурам, өзүм айылдашым болсо да бүгүн көрүп отурам. Ишиңерге ийгилик, ден соолукта болгула. Абдусамат айылындагы эң күчтүү балдардан топтоп, мына сенин жакын туугандарың мына Фейсбуктарда эмелерде көрүнүшүп атат, айылыбызды баалап, ошол айылыбызды ушул Москвада дагы баалап, ошол районубузга өзүбүздүн салымыбызды кошуп кетейли деген эле суроо. Бирок дагы бир жолу айтарым, бул жерде келиндер, кыздар, аялдар, эркектер деп бөлүнбөңүздөр. Сиздерден сураныч. Ушунчалык менин күйөөм айтып атат, кемпир дейт, балдарымдын апасы жаныңа жүрөйүн. Ушу коомуңду түзбөй эле койчу дейт. Карасаңыздар, менин максатым Мөлбулактан келин кыздарыбыз кредит алып, 10 миң, 15 миң, 20 миң алып, билет алып учушуп кел жатат. Мен максатым эртең жаңы жылдан кийин ошол коомго түшкөн айылдын эң жакшы келин кыздарынан топтолгон акчаны дагы башка кылып түзүп, бирөөдөн 5%, бирөөдөн карыз албай, менин максатым. Мөлбулактан кредит албай, бирөөдөн жалдырабай, ошо топтолгон акчаны өзүбүздүн келин кыздар пайдалансын деген эле максатым барчы. Ошол. Мен бул эжен суроого жооп берип коем сөзүгө. Бул маселе боюнча
Biz köpten beri oynanıp жүрөбүz да. Бұл жерде ешқандай бөлім, сен аялсың, же сен қызсың, же еркексің деген мәселе жоқ. Biz бұл жөнінде ойланып, жетекшілерге задание бергенбіз. Ар бірің өзіңнің фондында аялдардың қолын түзгілі. Кейбір фондтарда, даже көпчілік фондтарда, аялдар еркектермен алмашып жүр. Фондтарда бар, ақша беріші, ұзыныстарын беріші, қадимкідей. Бұл жерде ешқандай бөліну же сіздің күйеуіңіз жөнінде айтып болушы мүмкін. Әрбір адамның өзінің баяғындай мужское достоинство дегендей бір нәрселері болушы мүмкін. Бирок, конечно, біз бірге болсақ жақсы болады. Себебі қыз келіндердің мәселесі бұл жерде өте қорқыныш. Өте көймейлі мәселелер. Ошоны біз қосылып біргелікті шешішелі. Может, аялдардың күші жетпеген нәрсеге біздің күшіміз жетер деген ойда biz ошоны сунуш кылып атабыз. Biz даяр элебиз, келиңиздер. Ошо эжелер, уюшуңуздар, түзүлүңүздөр, биргеликте иш алып барайлы. Бири-бирибизди түшүнүшөйлү. Akeler ülkeler dağılı bir yolun. Evet. Mümkünçülük bolsa tırıştanıp tursanızlar. Hazırlı söz Oşo Kadamcay Komu'nun Madaniyat Ministrinde. Rahmat. Benim kol çapkanımızlar karaganda koldap turastar önce karab turastar ben düşünmüyorum. Misal için oğup turaylı'da misal için İsebektin kıykıratıған adamları var, bakıratıған adamları var. Törağalarda, balдар, ne kılıp otasın? Abınavı bizden bayağı kaççımыздың жазатығаны var. Berge kaçsizdim olsa, bana keymen taşak koydum, buna kartağa deyip durup, yayı var, işi var. Ama Madaniyat Ministri de mende işinisi çok okuydu. Ja kapıyorum yok, ja ofis yok. Ja olsa, törağalarga çakıran ben, törağalar sarmıreden de ötközöylü desem, bizde hiç kim yok gelmeydi. Hiç kim olsa özüm bir yolu gelip ketçi desem hiç kim gelip gitmedi. Hiç kim denem gelip gitmedi. Hazır bana kızımız bir jakşı kork koydurup fevralda biz ülkesini ötközüyor edildi. Evlilikler Madaniyat Ministri ben dağı oylan odan. Oşu sarmilden okşap dağı ben döndü kalan mı depçi. Törağalar sizlerden suranıç. Ağrı bir aytılgan söz iki jola aytılmaydı. Bir jola aytılat oşonda kabul alıp, çok degende kelip, bir düşündürme berip, mundayımda bol otat. Men maylı, mende talant yok eken, ırdaytıgan adamım yok. Maylı men kelip şöyle kolda bir karab berip turayım. Mana kızlardan sarmerdeni ötkürdüm, bir jakşı kıldı. Kızlar özünün küçümen ötkürüştü. Baldarga jigitlerge kelgende bol boy kaldı. Demi hazır ülkesini alıp alıptır, ülkesiden ne kılarız dep. Bu bir jağı tamaşa olsa, bir jağı çındık dağın. Biz uşunu bir namus bilen jakşılarını ötkörüp, oşonda derselerge aytılgan sözlerge köngül burup, taptara atkarıp koyaylı. Oşo gruppada жазылат, oşo жерде жооп берип коюлат. Рахмат көңүл бурганыңарга. Assalamu alaikum. Apalar, сіздердің сөзіңізді өтті ұқтық, жақсы. Мен мұндай демекшімін туғандар. Тыныштан ұғып қойсаңыздар. Қатын жақсы, ер жақсы. Алтын башты аялдан, бақа башты ер жақсы. Енді, сіздерден ұйымыңыздар түзіліп біз оған мақұл өлеміз. Мақұл, рахмат. Біз шеше алмай тұрған, өзіңізден бағындай uşak sözlerіміздер әдден бола берсін. Енді ұқтырыңыздар. Сіздер қандай оғымда дағы бізді аттап өтіп кетпеңіздер да, біз сөйтік еркекпіз да. Ошондуктан кейбір аялдар қондық бар, кейбірі де жоқ.
100% бар деп гордый болуп кетиш ал жерде. Анан бизде ар бирибизде өзүбүздө фонд болгондон кийин эркектер өзү взносун төлөп жатат. Анан кыз бала бирөөнүн журту, бирөөнүн көзүн карайт. Ке сен дагы взнос төлө деген бул эркекчиликке жатпайт. Ошондуктан сиздер дагы эгер фонд уюм уюштурсаңыздар, эч кандай бир тыйынсыз эле уюштуруңуздар. Сиздер пулу чогултпаңыздар. Бир чай ичсеңиздер, чай ичиңиздер, пул чогултпаңыздар. Сиздердин пулуңуздар бизге аралашпасын. Биз аялдардан албайбыз лишне. Мен өзүмдүн айымда. Эркектер чогултабыз, эркектер ишти бүтүрөбүз. Эркектер мындай айтканда, еркекче өзүбүзчө бир жолду алып, тизгинди алып, аялдарга жолду берип койбостон. Эркекче бир маселени чечейли. А сиздер биздин бир звенобуз болуп, бир сталыбыз болуп, бир путубуз, түлкүбүз болуп туруңуздар. Ошого жалпы фонд жетекчилери дагы аялдардын фонду болгонбуз, аялдардын лидери баягындай жакшы сүйлөп, кыздарга тарбиялык иштерди өтө турган, тарбиялык сабактарды өтө турган сөздөрүн өктөп аялдардын номурларын берип, неме кылып атсаңар, булар өздөрүнчө зерик кылганда мынаны бойсун экен, мына бала красавчик экен, мына кыз мындай экен деп турсундар булар дагы. Ошондой. Азыр тамаша, тамагыңыздар таттуу болсун, келген коноктор баардыгыңыздарга рахмат. Анан дагы кошумча сөзү болорлар болсо, келип сүйлөп, неме кылса ойдорун билдирсе болот. Өзүбүздүн иштер боюнча кимдерден сөз бар, кимдер сөз, кимдер сөз. Өзүбүздүн иштер, меймандарга тиешеси жок. Мындай болду туугандар. Төрагалар дагы сүйлөп бүттү, кайрылуулар дагы бүттү. Мен акыркы сиздерге айтарым, мен жыйынтыктайлы же отура берейин. Жабы бастайтылар, ырдата берем азыр дагы. Бирок жабы берейин. Калгандары келген меймандарга дагы уруксат берели, өзүбүз деле мейманбыз. Мына жердеги Кадамжай коомунун тең төрагалары, фонддордун башчылары. Сиздер эч жакка жылбай туруңуздар байлыбы? Оягын өзүңүздөр билесиздер деп айтпасаңар, түшүнүп калдыңыздар. Анан калгандарга эми урматтуу жыйындын катышуучулары, тамак желиндиби? Тамак желинген болсо, дамыланы чакырып бир Куран окутайлык. Баарыбыздын өткөн ата-бабаларыбыз бар, тууган уруктарыбыз, эже карындаштарыбыз бар. Бизде мына жерде Куран окуп жүргөн бала бар эле. Ким окуйт? Кегиле жигиттер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. O милемесе, мына бүгүнгү айтылган сөздөр, бүгүнгү каалоолор, бүгүнгү тилектер, бүгүнгү мына Кадамжай элим, журтум, ини карындаштарым, үкаларым кандай тилек кылып мына бүгүнгү узак ишиңерди таштап, жумушуңарды таштап, эс ала турган убактыңарды бөлүп, ушунда келип, ушул жерде бири-бирибизге көрүп тиктешип, ушунчалык жакшы сөздөр болду, жакшы эме кылган тилектерибизди Алла Таалам кабыл кылган болсун. Баарыбызды түндүн күн баласынан, күндүн күн баласынан шайтан азгыргыдан сактасын. Сапарда жүрөбүз, ар бирибиздин тилек максаттарыбызды оңудан кылып, аман-эсен тапканыбыз жакшылыктарга, ата-энебизге, тууган уруктарыбызга, бала чакабызга буйруп, мына таразда жүрөбүз, ойноп күлүп, чын деңсоолукта ата-энелердин алдыбызга жеткиргенден болсун. Алла Таалам ушундай жакшы күндөрдө дайыма жолуктуруп, мындан да дагы ынтымактуу болуп, бир туугандай болуп, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып дегендей, бир атанын балдары, Кадамжайдын уул кыздары, Кадамжайдын кулундары дегендей атка татыктуу болуп, дагы да ширин, дагы да таттуу, дагы чоң-чоң ийгиликтерге жетип, бири-бирибизге
жардамыңыз тиіп, көмөгүңүз тиіп, көңүлүңүздү көтөрүп жүрө берели. Алла таалам бардык тилектери кандай тилектер болсо Алла таалам кабыл кылсын. Амин. Ташев имамиден muhabbet forması katılır. Emezi mana bugün nasip kılıp bizde mınандай çoğu günler, özümüzün çoğu günümüzde mınдай çoğuluşumuzda, mana bizden uzaktan okup şu kıyıdan beri okup yürüp bizden demezge kelip, özünün dilek oylarını aytıp, özünün işlerini aytıp, elge kılgan kızmatlarını körsetip, mana mükavviz Muhammed'in kelip kalgan eken, muna bul jigitler жақсы кемелерин айтып, өзүңөр калуулардан суранған оюңарды көрүштү, ушундай бир ширин, жакшы атмосферада болду. Алла таалам ушул жигитке, мына биз өзүбүздүн кулунубуз экен, кайсы жерде болсун Алла таалам колдосун, Алла таалам кандай тилектери болсо орундатсын, бала чакасы менен мушул кылгандары баардыгын Алла таалам көрүп турат. Алла таалам кандай тилек болсо орундатсын. Кудай кааласа бул жигиттин дагы келечеги кең, жакшы иштерди кылып атат. Биз эле бир жерде бир эмес, кыргыз эли билет муну. Дагы ийгиликтер жасын. Алла таалам өмүрүн узун кылсын, рызкын балан кылсын. Амин. Кана эмесе, урматтуу достор, бардыгыңыздарга жыйынтыкталды деген сөздү айтайлык дагы. Дастарханга дагы бир жолу ойнойбуз. Амин. Дайыма ушундай жакшылыктарга жайсын. Аллаху акбар.